Қолыңыз беріңізші. Класс. Ассаламу-алейкум, достор, мекендештер. Biz Санкт-Петербург шаарына аман-есен, ийгиликтүү келип конуп алдык. Кече күнү келгенбиз. Сонун бул жерде эли журтубуздун тосуп алганы, бизге болгон мамилеси мекендештерибиздин шунчалык жогорку деңгээлде тосуп алышты. Как будто ушундай бир мамлекеттин бир чоң бир бийлик бутагында иштеп аткан бир ушундай бийликтин бир өкүлүн тосуп алгандай эле тосуп алышты. Биз аябай кубанып, сүйүнүп, тосуп алып, момундай болгон квартираларды жайгаштырып койгон экен. Чоң квартирада место комнаталар отдельно. Биз азыр кухняда отурабыз. Эртең менен завтрак ичкенбиз. Саат 2 болуп калды. Бардыгы сонун. Анан эже менен жазышы, колуна жазып сүйлөшүп отурам. Кайсыл учурларда кантип бизди тартып, кандай кылып жетишесиң дейт. Анан ноутбукту көргөздү, мынакей мындай ноутбук менен видеолорду монтаждайт оператор агабыз. Анан камераны көргөзүп, эмне менен тартасыңар деп кызыгып, мунун кармасам камерабы дейт. Ушундай места болсо аябай жакты дейт. Мына местада бүт, могул жакта көргөзүп койсоңуз, кофе, чай жана башка баардыгы толтура бардыгы бар экен. Бул жакта болсо мынакей газдар, могул жерде кофе местасы, бул жак холодильниги, кыскасы бүт бар экен. Бул атайын эжебизге ылайыктуу арчып турган нерсе экен да. Эжебизге, Зулфия эжебизге ушундай условия керек да, себеби мына идиштерин жууйт, кийимин наракта эме болот, эмне эле кийимдерин жууйт. Кыскасы баардыгы мына бизге Санкт-Петербург шаарындагы Улан байкебиз чалып, улам сурап атат. Өчүрбөй эле туруңуздар. Алло. Алло. Улан байке. Жарайт, рахмат. Жарайт, макул, жарайт. Сонун, рахмат. Азыр мен сизге кайра байланышка чыгам Улан байке. Мен видео тартып аткам, кайра сизге чалам. Макул. Мына ушундай байкелерибиз бизге чалып, сонун сурап, эмне болду, кантиңер, жайгаштыңарбы, кандай эс алдыңар деп. Бул да болсо биздин момун мусулмандыгыбыздын белгиси да. Момун мусулман эмнеси менен айырмаланат? Бир эле намаз окуганы менен эмес, бир эле кайрымдуулук иш жасаганы менен эмес, же болбосо бир эле сүннөт сакалды коюп, же бир оронуп хиджабты кийгени менен эмес. Момун мусулман, урматтуу мекендешим, бири-бирине болгон момундук, кичипейилдик мамилеси менен айырмаланып турат. Бири-бирине болгон өзгөчө, эч ким күтпөгөндөгүдөй, эч ким эмес, жада калса ошол сиз мамиле жасап аткан адам дагы сиз кылып аткан мамилесин өмүрү күтпөгөндөгүдөй мамилеси, жылуу сөздөрү менен айырмаланып турат. Урматтуу мекендешим, момун мусулман албетте биринчи акыретине барганда 5 убакыт намаз менен сурак башталат. Эгерде намазың жокпу, анда башка жумушка өтпөйт. Буну жакшы билесиздер, хадисте бар, устаздарыбыз, аалымдарыбыз бир нече бизге сабактарын айтып келатат. Биздин жасап аткан кайрымдуулук иштерибизден мурда биринчи 5 убакыт намазың менен киресиң. Мисалы, үйгө деле ачкыч менен киресиң, ачкычың жок болсо кире албайсың да. Анын сыңарындай эле ошол 5 убакыт намаз 5 бакчасынын ачкычы. Эгер сен ал ачкычтын эшиктин ачкычы болбосо, сен ал жака кечирип коюңуз. Миллион жол кайрымдуулук жасасаңыз дагы кире албайсыз. Андан кийинки эле маселе ушул кайрымдуулук, бирөөгө болгон жакшы жумуштарың менен, башка кылган кызматтарың менен сурак башталат. Албетте мен кыскача сиздерге бир ушундай кеңеш катары айтып атам. Негизи биздин жасалып аткан жумуштарыбыздагы раматылык устазыбыз Чубак ажыбыз айтып кеткен. Силердин ушинтип саякаттап жүргөн жумушуңардын баардыгы бул даават менен эле барабар деген. Себеби сиздер эфир аркылуу, видео аркылуу бир эле сөз менен эмес, ишиңерди далил аркылуу башкаларга даават жеткирип атасыңар деген. Башкалардын көңүлүн, көөдөнүн ойготуп атасыңар деген. Мана ошол бизге берген акыл насааты чындыгында өтө чоң бир мындай дем күч берген да. Мына ушундай урматтуу мекендештер, момундар, мусулмандар, албетте биз баардыгыбыз
бир эле бейишке барганда өзбек, кыргыз, тажик, казак жана башка болуп бөлүнбөйбүз. Момун мусулмандар бир эле ушундай момун мусулман деп эле бир эле эме болот. Кабыл алуу болот, ошол жакта сурак болот. Андыктан мен сиздерге айтат элем да. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпасак, бул кыска өмүр, урматтуу мекендештер. Бул өзү кичинекей эле кыска өмүрдө мындай бири-бирибиздин жүрөгүбүздү оорутпай жашап калсак дейт элем. Бул кыска өмүрдө урматтуу мекендештер, кимибиз канча жашайбыз бир Кудай өзү билет. Аллах Таалага маалым, биз өзүбүз билбейбиз. Балким 5 мүнөттөн кийин, балким 1 күндөн кийин эмне болорун эч кимибиз билбейбиз. Мына Аллах Таалама шүгүрлөр болсун, мен ушунча муктаж инсандар менен кошо жүрүп, көптөгөн иштерге себепкер болуп, аны менен катар ушундай тагдырдын аянычтуу сыноосуна кабылган бир туугандарыбыздын бир ден соолугуна себепкер болуп атканыма ушунчалык бир шүгүр кылам. Шүгүр кылам. Миллион жолу шүгүр кылам да, Аллах Таалама шүгүрлөр болсун. Жана урматтуу мекендешим, мен ушул кайрымдуулук иште жүрүп, ушунчалык жакшы инсандарды таптым, жакындарды таптым, агайыны досторду таптым. Ушунчалык мээримдүү мамиле менен көз карашта болгон өтө бир жакын жакшы инсандарды таптым. Аллах разы болсун. Чындыгында эң жакын адамдарындай көрүп бизге күйгөн инсандар көп. Айрыкча ушу Санкт-Петербург кайсыл жака барсаң бир өзгөчө мамилелерин көргөзгөн биздин мекендештерибизден Алла разы болсун. Анан биз ар бир кайрылууларыбызга кайдыгер карабастан чыккан бир туугандарыбызга мен сиздерге ушунчалык ыраазымын, урматтуу мекендештерим. Бизге ушунчалык ишеним менен ушунча жумушубузга колдоп дем күч берип атасыздар. Алла разы болсун сиздерге. Мына кече эле бул эжебиздин, урматтуу мекендештер, мен кече учакта акыркы 4 жылдык ар бир күнүмдү, ар бир түнүмдү, ар бир кадамдарым көз алдымда келди да. Учак 4,5 саат келди. Калп айтпасам бир 3-4 саат мындай өтө башкача ойдо келдим. Көзүм толо жаш. Себеби эми бардыгын айта албайсың албетте, мындай арабызда ушундай ар кандай инсандар жашап аткандыгы, жакшы инсандардын бизге берген дем күчтөрү, жакшы инсандардын жакшы сөздөрү. Бирок кече эле жакшы инсан болуп, бүгүн сенин жүрөгүңдү жулуп алчудай ушундай бир сөздөрү чындыгында жашооңду аңтарат. Бирок урматтуу мекендешим, ушул жашоодо өзүбүз үчүн гана күрөшпөптүрбүз да. Өзүбүз үчүн гана мындай өзүм деп келбептирбиз. Ушу кээде өзүм деп да коюш керек. Өзгөлөрдүн жумушу, өзгөлөргө себепкер болом деп жүрүп, өзүбүзгө бир нече ийгиликтерден деле мындай айтканда жете экенбиз да. Көп ийгиликтер, көп мүмкүнчүлүктөр алдыбызда турган кезде дагы элдин иши деп ошол нерседен да кол жууп кеткен учурлар болгон экен. Албетте эң биринчиден, эң негизги кыялдар, урматтуу мекендештер, ушул жакшылыктарды, ушул күндөрдү, ушул ийгиликтерди, ар бир жасалып аткан жумуштарды мындай үй бүлө менен, үй бүлө күтүп, бала чакаң менен ушул нерсени көрсөң, бала чакага ушундай бир ушул нерсе менен тарбия берсең, семейный ушул жумуштарды жасасам деп эң башкы максатым, кыялым ошол. Бирок ошол нерсеге Кудайым жеткиреби, жеткирбейби деген дагы ушундай бир ойлор бизди кыйнайт. Албетте үмүтсүз бир гана шайтан,
Бардык Алланын колунда. Аллах Таалам мына ошол максат кыялдарга да жеткирсин. Жалгыздык бир гана Аллага таандык. Ушул иштерди үй бүлө менен көрүп, үй бүлө менен ийгиликтерди жеткирип, үй бүлө менен ушул иштерге себепкер болсок деген ушундай бир көөдөн да бир өзгөчө максат кыялдар бар. Ошолорго Кудай жеткирсин. Зулфия эжебиз боюнча, Зулфия эжебизден көзү көрбөйт, кулагы укпаганы менен урматтуу мекендешим, мына караңызчы, өзүнүн мындай жашоодо алып жүргөн оорду бир башкача экен да. Мен ушунчалык бул эжеден мындай сабак алдым. Караңызчы, бардыгын өзүн тыңдап, алып жүрүп, өзүн карап. Кече биз ушундай учактан келатсак, түшүп келатсак деген элдин баары чыккандан кийин бизде сопровождение тосуп алды да, анан элдин баары чыгып кеткенден кийин кое турмузчу деп жана самолетторду кармап көрүп, айнектерин кармап, форточкаларын кармап биринчи жолу учуп атат да. Анан ошол нерселерди биз көрүп жүрөбүз, бирок шүгүр кылбайт экенбиз да. Бул эжебиз ушундай бир эме менен, колунун сезими менен кармап атканда, жүрөктөр чындыгында мындай сөз менен эмес, урматтуу мекендеш. Башкача бир аңтарылат экен, жан дүйнөнүн башкача аңтарылат экен. Ушул мүмкүнчүлүк бизде бар да. Бирок ушул мүмкүнчүлүккө биз шүгүр канаат кыла албай жүрөбүз да. Ошон үчүн мен сиздерге ушул жашоодон, башкалардын жашоосунан үлгү алыңыздар дейт элем. Буюрса баардыгы жакшы болот. Эжебиз угуп, сүйлөшүп, мен медермин, кандайсыз эже деп сүйлөгөндө жообун берип турса, эртең баласы менен сонун сүйлөшүп турса, бир ошол күндөргө Кудай жеткирсе экен деп ниет тилек кылабыз. Ал күндөр дагы балким алыс эместир. Жакын күндөрдө эле ошол күндөргө Кудайым жеткирсин. Негизгиси дуа кылып туруңуздарчы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздар дуа кылып туруңуздар. Бөтөн элдебиз, мусафырлыктабыз. Чындыгында баардыгыңыздар дуаңыздарга муктаж болсо, эжебиздин азыр маанайын сиздерге сурап билип берейин. Кандайсыз эжеке? Сонун. Жакшыбы, маанайыңыз кандай? Нет. К. А. Как настроение? Эже ушундай да, Отличное. жарым сөз менен ушундай бир кабыл алып, баандай түшүнүп турат, баардыгын сезип турат. Айтып бериңизчи гана, кандай маанайыңыз? Эже. А вы что, снимаете, что ли? Нет? Yes. Да. Да или нет? Да. Да. Айтпай быть, пленер очень. Настроение у меня отличное. Начинается сөз таппай турам.